көрдүңүздөр менен урматтуу бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары, Кыргыз Республикасынын Агаркуу министрлигине караштуу көз карандысыз сертификациялоо жана валидациялоо борборун ушул биздин эң негизги өнөктөшүбүз болгон Чебер долбоору чакырганына өтө кубануу менен кабыл алдык. Эми борбордун негизги максаты бул тиешелүү квалификацияны ыйгарышыбыз үчүн компетенцияларды, квалификацияларды баалоо, ошондой эле формалдуу эмес жана информалдуу билим берүү аркылуу ички жана эл аралык эмгек кызматтарында ушул валидациядан, сертификациядан өткөн жарандарыбыздын атаандаштыкка туруштук берүү жөндөмдүүлүгүн баалоо жана тастыктоо аркылуу ушул Кыргызстандын экономикасынын өндүрүүсүнө өзүбүздүн салымыбызды кошуу болуп эсептелет. Анан эми ошол өнөктөшүбүз Чебер долбоору менен бир топ жакшы борбор иштерди алып барды. Чебердин колдоосу менен өзүбүздүн 110 баллуучубузду окуудан өткөздүк. Андан кийин мына азыр Кыргызстанда ушул бүгүнкү күндө бул мамлекет тарабынан бир жөнөкөйлөтүлгөн жашынакай бир шарттар түзүлүп отурат. Борбор бүгүнкү күндө 28 жумушчу кесипти ушул багыттар боюнча иш алып баратабыз. Валидация деген бул көндүмдөрдү тастыктоо болуп эсептелет. Эми урматтуу бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары, эми сөз көбөйтүп улам эме кылбай, убактыңыздарды албай, бүгүн кубанычтамын сиздер менен көрүшүп жатканыма. Анан мынакей бүгүн мектептин директору дагы бул жерде отурат. Сизди аябай площадкаңызды берип атканыңызга кубануу менен кабыл алып атабыз. Ишиңиздерде ийгиликтер болсун. Ошол жакшылыктардын үстүндө көрүшөлү. Чоң рахмат. Жана чоң рахмат. Терең ыраазычылык. Мына азыркы учурда сонун маалыматтар менен бөлүшүп кетти. Биз дагы мынакей